Саламатсыздарбы, Кыргыз туусу гезитинин YouTube каналынын көрөрмандары, сиздер менен мен Алимсейито Эльвира болмокчумун. Жана бүгүн бизде конокто Жаныбек Турганов, уулу Назарбек жана кызы Диана болмокчу. Саламатсыздарбы, кош келиңиздер. Саламатчылык, кош келдик. Жана ошол алгачкы эле биринчи суроом, азыркы чыгармачылыкта кандай жаңылыктар болуп жатат? Кудай буйрса 2023 менен жакшы жаңылыктар менен баштадык. Буга чейин мынакей Назарбек экөөбүз ырдап жүрсөк, дагы бир трио болуп бизге кошулган кызым аты Диана. Кудай буйрса жаңы чыгармалар менен баштадык. Алдыда Кудай буйрса көрөсүздөр, күбө болосуздар. Бизде азыркы жаңылыктарыбыз ушул азырынча. Анан дагы ушул жылы Кудай буйрса бир жакшы иштерди кылсакпы деген максаттарыбыз бар. Буйрса ырларды да жаздырып жатасыздар, Ооба, жаңы ырлар менен иштеп атабыз. Эми экөөнө бир дуэт кылып, азыр эми жаш балдардын өсүүсү аябай күч алып жаткан убагы. Интернеттерден карасаңыздар аябай көп ырдап атышат. Биз деле талыкпай иштеп атабыз. Кудай буйрса эми ийгиликтерге жеткенге аракет кылабыз. Албетте социалдык тармактагы ырлардын ошого байланыштуу ырларды да чыгарып жаткан учурубузда экен да. Ооба, азыр эми социалдык тармактарда жана бака бакпалчак деген аябай күч алып аткан мезгил болуп турат азыр. Биз дагы ошону экөөнү дуэт кылып жаздыргам. Экөөнү баягы көбү болсо ошол жана чоң баланы кичинекей баланы туурап ырдаганын чыгарып атса, биз болсо өзгөчөлүк кылып, жандуу үн менен папыры кылып, экөөнү бир жакшы тоонун арасында, природанын арасында тарттык эле. Азыр TikTok'то жакшы просмотр алып калды буйрса. Экөө TikTok'то дагы мындайча айтканда звезда болуп жатыптыр да. Акырындык менен келип атышат, Кудай буйрса. Жакшы. Бул Назарбектин деле эфирге чыгып калганына көп эле болуп калды. Азыр канчанчы класс Назарбек? Өзүнө суроо берсеңиз болот. Назарбек канчанчы класс болдуң? 2-нчи класс болдум. 2-нчи класс болдуң, Мен классташтарыңдын баары сени звезда деп атап атышабы? Ооба, баары аташат. Назарбек, анда сен ошол эң эле алгачкы чыкканда ыйлаба деген ырың менен популярдуу болдуң эле да. Азыр ошону кандай ырдап калдың? Азыр жакшы, баары андан аны ырдап түп дагы башка ырларды жаздырып атабыз. Азамат, жакшы анда. Азыр Жаныбек байке айтып кеткендей, жанагы популярдуу бака балчак деген ырыңыздардан бир ырдап берсеңиздер. Жакшы болот, анда келиңиздер.
Демек бул азыркы TikTok'тогу популярдуу болгон ырларга байланыштуу кылып попури кылып чыгарган турбайсыздарбы, Ооба, попури кылып, азыр эми бул кызым болсо биринчи жолу мынакей сиздердин куттуу студияңыздарда отурат. Азыр кичине сүрдөнүп атат окшойт. Негизи тартынбаган кыз. Бул азыр 4 жашка чыкты. Бул балдарды атайын өзүм деле кыйнап деле ырдатпайм деле. Назарбекти байкесин көрүп алып эле бул ырда жаттаган ырлардын баардыгын бул дагы билет. Анан эми атайын оргуштап чыгып аткандан кийин талант деген талант экен, аны басып коюуга болбойт экен. Анан кошо эле буга чейин деле айтып жүрчүмүн, ушу эфирлерге алып келем Кудай буйрса деп. Ушул 2023-кө Кудай буйруптур. Сиздердин студияңыздарга биринчи жолу алып келип атабыз. Диана, биринчи эфириң кут болсун. Диана, бул негизи эле өзүнүн талантын кантип байкадыңыз, Жаныбек беке? Диананыкын буга чейин ушу Назарбек жана сиз айткандай ыйлаба кыргызымды 5 жашында ырдаган. Анда 5 жашында окуй элек кези болчу. Негизи бала ушу кичинекей кезинде аябай ойт экен, кызыгат экен бир нерсеге. Анан бул Назарбекти көрүп алып эле бул дагы биринин артынан бири ырдабайт го десең мен деле кыйнабайм деле келип ырда сөзсүз деп элечи. Тигини көрүп алып эле бул да кошо жаттап баштады ырларды. Анан үнүн байкадык. Үнүн байкасак, үнүндө бар, үнү бар. Өткөндө бир ресторандан биринчи жолу ырдады микрофон менен. Анда да көрүп алып, анан өзү талант деген талант экен, ырдаш керек, калтырбаш керек. Кудай буйрса экөөнү алып чыгабыз деген чоң үмүтүбүз бар. Бул Диана азыр садикке барат, бала бакчага барат. Ооба, азыр бул кичинекей 4 деле жашта болуп атат. Ошо 4 жашта экен. Анан Назарбек уже окуп атат. Ооба. Ошол окуу менен чыгармачылыкты кантип айкалыштырып жатасыздар азыр? Азыр чынында ошо 5 жашында жакшы эле мага иштешкенге жакшы болчу. Ырларды жаттап экөөбүз чогуу күнүгө чогуу болчу элек. Азыр окуп баштаганда окууну окуш керек экен. Чыгармачылыкка бир аз алыстай чөт экен. Себеби кечинде эртең менен эпперте кетет, дагы түштө келет. Азыр эми булар балада. Балалыгын баладай өткөрүш керек. Оюн деген бар. Окуудан келгенден кийин ойношот. Андан кийин кеч киргенде сабак окуш керек болот. Сабакка көңүл бурат. Анан чыгармачылыкка ошонун ортолорунда эле ыр жаттап ырдаган. Эми бул чоңоюп калды. Мурун жаттатыш оор эле, азыр угуп эле жаттама болуп калды да. Угуп эле жаттап калды Назарчик. Бул кызыбыз болсо азыр үйрөтүп атабыз. Ошондой Назарчикти кандай үйрөтсөм ошондой кылып, ар бир сөздү тили да келбейт азыр булардын. Ошентип даярдап атабыз. Сиздерге жаккан бир көңүлүңүздөргө жаккан бир ырларыңыз болсо белек кылып бериңиздер. Дагы бир чыгарма аткарып берели. Эми азыр мынакей заманыбыз тынч болсун, Кыргызстан өнүгүп өссүн дейли. Ушундай кичинекей өспүрүмдөрдүн келечеги кең болсун деп Кыргызстан жөнүндө бир жакшы чыгарма бар. Ошо Кыргызстан деген чыгарманы трио кылып аткарып берели. Даярбызбы? Kırgızstan
да Кыргызстан, Кыргызстан. Экөө кайсы социальный тармактарда күчтүү? TikTokто, Instagramда? Негизи эң башында мен Facebook'ta кеткен жанагы ыйлап акыркысын. Facebook жакшы болуп турган мезгили болчу. Ошондо анан YouTube'га кетип, YouTube'дан тарап отуруп жакшы болгон. Андан кийин Instagram'ды колдоно баштадым. Instagram'да эми өтө эмес, бизде азыр 8000дей ушундай эле подписчигибиз бар. Азыр кайра Instagram күч алып, азыр көрө башташты булар кайра. Instagram'да дагы бир башкача экен, адамдар башкача окшойт. Мурун видеолор киргизсем көрчү эле. Эми азыр кайра көрүшүп, катталышуулар келе баштады. Анан TikTok'ко киргениме аз эле болду. TikTok азыр эң жакшы Социальный тармакта эң жакшы тармактардын бири болуп атат. Азыр эң жакшы көргөнүм ошол TikTok болуп атат. Дай буюрса ошо TikTok менен иштейбиз деген ойдобуз. Жабылып калбаса эле. TikTok'tu жабылып жатат ооба, албетте. Назарбек, сага өзүңө TikTok жагабы, Instagramбы? Мага TikTok жагат. TikTok, өзүң эле үйрөнүп калдыңбы? Жүктөп, видеолорду чыгарып? Монтаждаганды билем, чыгарганды билем. Азамат, канча лайк алып атасың? Мен бирок өзүмдүн телефонум жок да. Азыр бул жөнүндө айтсак, кичинекей балдардын баары телефонго аябай кызыгышат. Телефон бербегенге аракет кылам көбүнчө. Ооба. Азыр эми убактылар келгенде дагы бир аз чоңое түшсө деген оюбуз бар. Ошондон кийин карматсакпы депчи. Анда-санда кармап калат. Себеби телефон менен алаксыганча ушундай жакшынакай ырлар менен алаксысабы деген менин оюмда. Телефон карап отурганда ошого кирип кетип, ырдын баары артта калып калат. Ырдын баары артта калат, анан булардын окуусу дагы бар. Окуусу дагы бар. Ошон үчүн телефонду кичине чоңойгондон кийин алып беребиз. Бирок өзүнүн баракчасы бар. Мен өзүм ачып койгон. Анан чоңойгондон кийин өзлөрүн ары карай алып кетишет болуш керек буюрса. Дианачка сиздер менен болгону гана ырдап эле атабы? Же Бул азыр эми жаңы кошулуп аткандыктан өткөндө ресторанда биринчи жолу ырдады дебедим да. Ошо биринчи жолу ырдады. Эми Кудай буйрса ээрчитип баштап элдин арасына көндүрөйүн деген оюм бар. Анда Жаныбек мырза, сиздерден дагы бир сураныч, бир өзүңүздөргө жаккан ырды белек кылып берип койсоңуздар. Дагы бир чыгарма алгандай. Кайсын ырды айлаганда? Апакем. Апакем бар, Анда төрдүн көркү болгон апаларга бир жакшы чыгарма ырдайлы. Баягы 7 жылдыз биригип күндөй нурун төгө албайт дейт. 70 энең болсо да бир энеңдей боло албайт. 70 жеңең болсо да эни орду тола албайт экен. Анысыңары төрдүн көркү болгон жалпы биздин апаларыбызга арнап Диана менен Назарбектин аткарышында Апакем чыгармасын кабыл алыңыздар. Adından
азаматсыңар. Бейишененин таманын астында дегендей, апаларыбыз аман болсун. Жаныбек мырза, ушул биздин студияга келип кеткениңиздерге чоң рахмат. Жана чыгармачылык ийгилик каалайм. Диана, сенин биринчи эфириң кут болсун. Буюрса дагы алдыда сага чоң ийгиликтерди каалайм, жана Назарбек сага дагы. Кыргыз туусу гезитинин YouTube каналына катталып, жана лайк басканды унутпаңыздар. Саламаттай болуңуздар.